Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Мен деген ушун келген коноктор менен тааныштырып кетсем, жанымда турган эжебиз Жалилова Раиса, Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну, жана Билибаев Кайнарбек, жазуучу, тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты, Санжыра иликтөөчү. Бүгүнкү темабыз бир өзгөчө тема. Азыркы учурда пайда болгон көйгөйлүү маселелер өтө көп. Ошолордун бири негизгиси деп биз бул кылым караткан кыргыз элинин руханий мурасы, улуттук баалуулуктары, бул тили, каада салты, өрп адаты, салт санасы. Кыргыз эли ушулар туу тутуп, өтө чоң маани берип, укумдан тукумга чейин сактап, бизге чейин алып жеткирди. Мына ушул көйгөйлүү маселени айтамын деп, жарандык парызымды колдонуп, жаштарга кайрылып койсом деп, ат арытып, алыс жолдон келген кишилерибиз да бар. Мына билесиздер, 29 январда 2021 жылы президентибиз Садыр Жапаров руханий инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана анын дине тарбиясы деген жарлыкка кол койду. Бул да болсо учурдун талабы болуш керек. Мына сиздер билесиздер, кыргыздын руханий дөөлөтү дейбиз, руханий байлыгы, улуттук баалуулуктары бул негизинен кыргыз элин ыймандуулукка, адилеттүүлүккө, биримдикке, ынтымакка, ата-энени сүйүүгө, элди жерди коргоого жана жоопкерчиликти алууга үндөгөн эреже болуп эсептелет. Биз жалпысынан айтсак, кыргыздын жашоо эрежеси десек, бул туура эле болот. Бирок кийинки кезектерде биздин кыргыз элинин баалуулуктары өзүнүн маанисин жоготуп бараткансыйт. Көп кайрылбай жатабыз. Кээ бир жерде өзгөрүп кетип атат. Ооба, бул заманда биздин баалуулуктар өзгөрүүгө муктаж, шартка жараша, доорго жараша. Бирок ал өзүнүн өзөгүн, ордун маанисин жоготпош керек деп ойлоймун. Мына президентибиз да мына адеп ахлактын өнүгүүсү жана анын дине тарбиясы деп берди. Бул ойлойм, бул учурдун талабы болсо керек. Сиз ушундан баштасаңыз. Эми бул жарлыктагы бекеринен чыккан эмес. Анткени мынакей коом өзгөргөндөн кийин жашоолорубуздун ичинде ар кандай өзгөрүүлөр да кошо өнүгүп келатат да. Анан кийин жанагы сиз сөз кылып кеткендей адеп ахлак деп атпайсызбы? Мына алдагы ошол эмеде жарлыкта бар. Адамдын адеп ахлагы каяктан башталат? Муну тарбиянын бул башаты. Тарбиянын башаты. Ошодогу адамдардын ошо биринен көрүп, бири өзүп, ошону келатып, мынакей жашоо эрежелери бизге ушул убакка чейин алып келди да. Ошол жашоо эрежелери азыр кандай болуп атат? Ушул доордо. Эми мынакей айтабыз, кээ бир убакта Совет доорун күнөөлөйбүз. Андан кийин барып туруп батыштын маданияты дейбиз. Анан дагы чыгыштын маданиятында мынакей жанагы исламды дагы айтып келатабыз. Бирок биздин эң негизги нерсебиз бул кыргыз эли байыртадан бери келаткан кыргыз эли өзүнүн жашоо эрежелеринде толгон токой каада салттары, нарк наслдери, үрп адаттары, ошодон калган атадан бала келаткан мурастары бул өзү абдан чоң байлык да. А биз ошолорду канчалык азыр сактап келатабыз? Бул да өзүнчө маселе. Мынакей айыл жери, шаар жери салыштырмалуу караганда абдан чоң айырма болуп келатканы бизди кичине өкүндүрбөй койбойт. Ошонун ичинде эле биздин жанагы улуттук салттыбыз канчалык сактап келатабыз? Бул да өзүнчө маселе. Айыл жери менен шаар жериндеги чоң айырма болуп калды. Анан башка да кыргыздын келаткан үрп адаты менен жанагыдай эле батыштын маданияты дагы бир чоң таасирин тийгизип аткан экен. Аны айтпас эле талашсыз. Эми ошонун ичинде албетте коом өзгөрөт. Коом өзгөрөт, бир орунда турбайт. Анын ичинде илимий техникалык прогресс деп атабыз. Илим өсүп атат, билим өсүп атат.
жаштарыбыз чет мамлекетке чыгарып билим алып атат. Эми ошонун билим албетте тил деген керек, билим деген керек. Бирок ар бир элдин өзүнүн баа жеткис барктуулуктары бар да. Аны ошону канчалык сактап атабыз. Бир эле мисал айтып кетейин. Мынакей эми нар жак бер жагы жок эле аш тойлорду, аш тойлорду. Илгери кандай болгон, азыр кандай болуп атат. Көргөнүмдө эле бир мисал. Мынакей кыргыздын аш тойлорунда бир сонун эрежелери бар, бул жазылбаган эреже. Мисал үчүн куда сөөктү күтүү, куда сөөктү күтүү. Аш бергенде ал кандай болот? Мисал үчүн аш аксакалы, айыл аксакалы, куда аксакалы. Мына ушуларга кандай болуп атат? Кыргыздын эң эле негизги жанагы устаканы бул уча тартуу. Мына уча тартканда, мисал үчүн аш бергенде аш аксакалы тартылыш керек. Анын 80-90 мүмкүн 100гө барып калгандар бар. Андан башка жанагыдай той бергенде кудалар, бул кудадан ашкан эме жок. Сыйлуу адам. Ана кудалар аларга жанагыдай эмени учалап келип тарткан убакта, мына ушуну биздин кыргыздар азыр коммерцияга айлантып алды. Коммерцияга. Ой, аксакалдар эметкенден аксакалдар аш аксакалды аксакалдан кантип барып бирдеке сурайсың? Ал эми жанагы ырымы деп бирдекелер берет. Ал эми ал жанагы ошо жанагы учаны казаны кайнатып булкылдата бучагын сайып, тиги кулгутуп, анан кийин аны аксакал жезен деп, аны жумшак кылып, анан кийин тарткан убакта адан илгери биздин каада салтыбызда ада тыйын да сураган эмес. Ал аксакал өзү билип берген. Мүмкүн жана учанын өзүнөн кененир кылып берген, учучугунан кесип берген дегендей. Азыр эми барсаңыз коммерция. Мындай нерсе бизге жат да. Мынакей мен билгенден 4000-5000 миңге чейин бергендерди көрүп жүрөм мен. Ал эми кээ бир жерде, нарктуу жерлерде ошолорду түшүнгөн аксакалдар андай делебейт, өзү ырым менен 500 сом берип койгондор бар, 1000 сом берип койгондор бар. Эми жанагындай биз салтыбыздан аша чыгып кетпешибиз керек да. Эми мындан башка дагы калым бар, калым. Баягы калымсыз кыз болсо да каадасы болбойт деген. Эми ал каадасын албетте ошол убакта эле жасап келген. Эми азыр калымдын баасын караңыз, калым баасын айланайын эмне болуп кетти. Эми ошого чейин чыгарып, кээ бир тойлордо жанагыдай кымбат баалуу машиналерди дагы белекке ыраткан жаткандар бар да. Эми ал биздин тарбиялык маанибизде канчалык ошо керек, зарыл. А бирок ошентип карап көргөндөн анан кийин бир жылга жетпей, 2 жылга жетпей кайта ажырашкандар да болуп атпайбы. Эми ушундай нерселерди биз кичине четтеп, накты эле нукура баягы эле өзүбүздүн салтыбызды сактасак, жашоо турмушубузга да оңой болмок. Башкаларды баягы өчөштүрөп деле албаган эмеспиз. Кээ бирлер айтат да, баланчанчын тоюнда тиги болду, баланчанчын тоюнда бул болду. Ошодон кем калабызбы деген атаандаштык биздин курнамыз ушунун баарын тебелеп атат. Тебелегенде да биринчи акча тебелеп атат, экинчи жанагыда курнамыздык тебелеп атат. Анан кийин барып туруп, ошонун аркасында жанагыдай ызычуу көптөгөн сөздөр болуп, аны 2 жашты сен атаң эмне берди эле, мен атам бул берди, сен атаң эмне берди эле, тиги берди. Мына ушуга алып келип атпайбы? Агерде биз каада салтыбызды сактап, нукура баягы атадан калган мурастарды сактап келсек, мындайга барбайт элек да. Дагы бир жери бар, тек деген бар, Тектүү жердин кызы, тектүү жердин уулу дейт. Ал убакта кандай болгон? Куда түшкөндө, ар кандай, зачем бел куда деп коет, Бел куда дегенде жайлоого барды, эки отурушту, көңүлдөрү келишти. Анан кийин ошондо эми экөөбүздүн бирөөбүздүн кимибиз эркек төрөзө, кимибиздики кыз төрөзө бел куда бололу деп ошол убактагы куда түшкөндөр. Анан кийин 5 куда. Эми дос куда берки эмелери көп. Эми ошондойлордон баягы теги мыктылар жанагынтип
бой жеткенде үйлетіп қойғандардың көптерінен ошолардан жақсы тектүү, жақсы мықты балдар қыздар шыққанда. Алардың тарбиясы да бөлек болғанда. Тектүү жердің тарбиясы бөлек. Баяғы дәуір сөз бар. Уядан емне көрсең, ұшқанда ошаны аласың деген. Уядан тарбиясы тектүү кишилердің тарбиясы да тектүү болады. Ошо ерозо уздар болобу, же болсо жанагы чарбага жакын болобу, же болбосо толгондо кой бизде эмелер бар. Мына ушулардын баарын биз кичине ушулардан четтеп бараткандай дегендей да. Эми ошончолук болсо дагы жанагындай тигиндей болуп жатпаса да биз эми өзүбүздүн чамабызда экономикабызга салыштырмалуу ошодон ашып кетпеген гана нерседе сакталса деген ой бар да. Урматтуу замандаштар, сөздүн теги мына ошого жетип атат да. Бизде баягы бир кыргыз намустуу элбиз. Тиги мындай аш бериптир, тиги мындай той бериптир. Биз андан кем калышпас керек деп баягы карыз алып таткан. Мына мага келип баягы суроо берип атпайбы? Мына ушуга бир өзгөртүү кийире аласыңарбы? Жарыя кыла аласыңар? Мен дейт. Мен дагы ошол аялымдын айтканынан дейт. Мына болгон окуяны айтайын. Карыз алып, кредит алып той бердим дейт. Карызга түштүм дейт. Эми азыр аялым менен ажырашсамбы деп турам дейт. Анткени аялымдын куру намысына мен ушуга келдим деди. Мен тарта албайм. Мен просто мисал катары кийин айтып деле коеюн. Бирок өзүң деле эми азыркы шартта мен ошону айттым да. Кыргыздын жашоо эрежеси бар. Сен ошого эле баягы ыктасаң болмок. Кайдан азыр баягы карган турайым деп каздын бутусуна ат болгону туура эмес деп айттым да. Мына ошондой болуп атат да. Мына Раиса эже, сиз дагы баягы алыстан келдиңиз. Шаарды аралап көрүп өзүңүз мына ушул бир жарандык милдетимди аткарып, бир өзүмдүн бир ой пикиримди жаштарга айтып койсом деген бир ой менен келип отурасыз. Мына сиз шаарды аралап көрдүңүз, жашоо шартты көрүп жатасыз. Өзгөрүү бар бекен мурункуга? Бул өзгөрүү дайым эле болууга тийиш. Себеби адам баласы жашап аткан убакта, ал коом болуп жашап аткан убакта кайсы бир жерде биргелешип бир нече топтор менен жашоо керек. Кайсы бир жерде жашоого керектүү болуп, тоонун башында жалгыз эле жашап турууга да болот да. Ошондой шартта шаар келип чыккан. Шаардын эмне болуп келип чыкканы, шаар менен айылдын ортосу эмне себептен дайым эле болуп турат, кандай болбосун айырма болуп турат деп окуганбыз философиядан, экономика боюнча. Анан эми ал жөнүндө кеп башка шаар өзгөрүп, аябай жаркырап, жашоого ыңгайлуу болуп, бардык адамдардын, ошол жердеги тургундардын жашоосуна ыңгайлуу болуп, ошентип турушу бул абзел жакшы нерсе. Айыл дагы жаңырып, эски нерселерден ажырап, жакшынакай жаркыраган бир жашоого ыңгайлуулуктары түзүлгөн жерде жашаганы алда туура. Бирок ошонун бардыгы биригип келип, бизге түбөлүккө энчиленип берилген жерди, сууну кыйнабай, аны түрүн такыр өзгөртүп, жабыркатпай, ошонтпей жашап кетишибиз, ошону жашап балабызга, балабыздын баласына, укум менен тукумга, кыргыздын тукумуна берип кетүү милдетибиз деп ойлойм. Адеп деген сөздүн өзү эле биринчиден деген сөз болуш керек менин түшүнүгүмдө. Эң биринчи эмне кылуу керек? Эң биринчи эле адеп, эң биринчи эле адамгерчиликти сактоо. Улууга мени өстүргөн экен ушул, кандай эмгек менен өстүрдү экен деген ой менен ага баа берип тиги мамиле кылуу, сыйлоо. Экинчиси жаныңда жүргөн адамга, сени менен канчалык убакытта жаныңда болот, ошол адамга экөө тең, мейли эркек, мейли аял, жар болуунун маданияты, ошонун мындай аны эч качан эме кылбай, капа кылбай, же болбосо колдоп, ошентип жашап өтүп, бул да адеп. Улууга башка эле бир тиги адамдын улуудан бир аз кичүүлүгү бар болсо, биринчилерден болуп салам айтышы дагы жүрөктү жылытып, адамды алдыны көздөй үмүт кылдыртып койчу нерсе бул. Ошону аткаруу, ошо адеп биринчилерден деген эле сөз ошолорду. Эми мен эл журтка эле кайрылат элем. Ушул күндөргө чейин жашап келдик. Адепти таптакыр сактабай,
башка бирөөлөрдү туура эле ошентип тура берсек сакталат белек. Кыргыздын жеринде турат беле, момундай тоосунда турат беле, жаркыр мөңгүсүн сактап калат беле. Мунун баары биз такыр адепсиз болуп калдык эле. Таптакыр эчтеке бизден элден үмүт жок деген ойдон таптакыр алысмын. Андай эмес, биз сактап келе жаткандардын кыргыздын кыраркалары толтура. Алардын кээ бирөө айтууга мүмкүнчүлүгү бар, айтууга мүмкүнчүлүгү жок. Ичинде ойлоп жүрүп өмүрү өтүп кеткендер бар. Ал эми негизинен ал өзөктү сактап келе жаткан. Дагы эле сактайлы эл журт, дагы эле кыргыз ушул жерине ээ болсун, ушул бардык табигаттын байлыктарына ээ болуп, бала бакыраны багып, өстүрүп, ушул жерден уядан учуруп, анан сактап калып турууга. Ошого эки нерсе керек экен, тил керек экен, анан дил керек экен. Муну бузбайын, моорекини сактайын, муну даже өнүктүрөйүн, эчтекени талкалабайын, бирөөнүн жүрөгүн оорутпайын деген дил керек экен дагы, анан тил керек экен. Тилдин башка элге товар катары керек болгон мезгили ал башка сөз. Мисалы, англис тили башка элдерге товар катары керек, анткени бир эл менен бир элдин сүйлөшүшүнө, мамиле кылышына, соода сатык кылышына, чектеп алышына керек үчүн англис тилин үйрөнүп атат. Буга эч кимдин каршылыгы да болбош керек. Мейли 10 тилди билсин балдарыбыз, ошого жардам кылалы аракет кылып. Бирок кыргыз тилинин өзү, кыргыздын өзүн сактоого, эл катары жоголуп кетпөөгө, өзүн сактоого гана керек. Азыр ошондой болуп турат. Башка дагы мезгил келер, эмне деген мезгилдер болгон, эмне деген шарттар болгон. Балким бир шарт келет кыргызга, кыргыздын тилин бүткүл дүйнө жүзүндө пайдаланууга керек болуп калган убак болор. Кагылайын кыргыз тил бизди жараткан, бизди бөлөкчө жаратканын айтып эле жүрүшөт, айтып эле жатабыз, сезип эле жатабыз. Биз өзгөчө улутпуз. Ошол өзгөчөлүктү сактап калыш үчүн биз эң биринчи адептен башташыбыз керек экен. Адеп биринчи. Ошо биринчи сактоо, дагы да сактоо. Аны дайыны жок, чектен чыгарып ийүү эмес. Бир жакшынакай өзөн жаркырап кылымдар бою агып турса эле, ага башка бир нерсени куюп, башка бир нерсе аны көбөйтүш үчүн, жоксо аны күркүрөтүп эле бир башкача абалга келтириш үчүн башка бир нерсени кошуп койсок, ал эң акыркы жыйынтыгы эң эле жаман болуп атпайбы? Ыйлап калып атабыз. Ошо сыяктуу эле адебибизге тигил адам момундай кылып тойду өткөрдү, бул адам момундай кылып баласын турмушка берди, бул адам энесин атасын момундай кылып көмдү. Ошондой кылуу керек эмес. Мурдакы эле нугу менен эле. Антпей жанагы намыс эмес, биз намыстанып анан ушунта. Ал намыс эмес, ал куру намыс. Туура айтасыз. Ал адам баласына керексиз нерсе. Урматтуу замандаштар, мен бир оюма келип кетти. Мисал катары айтып коем. Баягы апенди жөнүндө бир жомок бар да, жомок катары айтылат. Апенди эшегин минип алып, артына эчкисин байлап алып, базарга барып сатып, оокат алайын деп кетип барса, жолдо үч ууру отурат дейт. Аны айтыптыр. Дейт, эчкисин бирөө мен алам деп. Эшегин мен алам дейт бирөө. Үчүнчүсү дейт, мен муну кийим бүт алып кетем дейт. Аны апенди уктагымыш болуп кетип барса, бир ууру коет. Ай, эчкимди уурдап кетти. Аны караса, эчкини көтөрүп качып бартат. Артынан далбактап чуркап жетпей алып кайра келсе, эшеги жок. Эшектен жок, эчкиден жок, эмне кылам деп кетип барса, бир кудуктун жанында бир киши ыйлап отурат дейт. Эмне болду десе, малы базарга барып мал саттым эле, ошол дилден менен бир баштыгым суу чейинсем түшүп кетти кудукка. Ушуну алып ким алып берсе жарым акчасын берет элем дейт да. Анан эшектен жок, эчкиден жок. Кемпир эмне деп айтат? Жок дегенде ушунун дилдесин баштыгынан алып берип, жарым акчасын алып калайын деп анан арка менен түшөт. Көрсө эски кудук экен, белчеден баткакка толот, суу жок, баягы кайсылай эчтеке таппайт. Анан эй, чыгар, тарт мен десе үн жок. Ана баягы энеден туума болуп чыгып, чыкса бүт кийимдери жок. Аны алып таякты алып алып, баягы өзү чуркап бара жатат дейт, баягы зикир чалыпчы, тегеренип коюп. Элде сурап атат. Ой, апенди эмне болду десе, өзүмдү уурдап кетпесин деп кетип баратам деп. Анысы кандай? Мына бизге келди, мына эжебиз келип, ушул баягы ичтик болгон көйгөйүн айтып жатат. Биз ушул кыргыздын
жашоо эрежесин сактасак болот эле, улут катары сакталып калсак болот эле деп. Биз да акырында унчукпаганыбыз үчүн, улуулардын унчукпаганы үчүн, кайдыгерлик мамилеси үчүн жаштар өз билгенин кылып атпайбы мисалы үчүн. Туурабы? Ошон үчүн биз акырында берип жатабыз да, жылаңач болуп калбайлы. Ошон үчүн биз жалпы бул маселе жалпы элдин маселеси, улуубу, жашпы, муну баары ушул жашоо эрежесин аткарышыбыз керек деген мааниде. Сизге дагы уланта берсеңиз сөзүңүздү, анан мен айтпайм, эгерде биз сактабай калсак, биздин өзүнүн эрежебиз эмне болот? Ал сакталбай калышынын мааниси эмнеде? Мына андан кийин биз айтып атабыз, мына кээ бир айтып атат, салт өзгөрүш керекпи дейт. Салт жашоого жараша, менин оюмда жашоого жараша, коомго жараша өзгөрүш керек, бирок өзүнүн формасын, өңүн түсүн, өзөгүн өзгөртпөш керек деген ойдомун да. Сиз ошого да жооп берип койсоңуз бул суроодо. Мынакей барлык нерсе өзөктөн да, өзөк. Бая канчалык өзгөргөн менен мына жакта төркүнүндө бар өзөк жатат да. Анан кийин мынакей илгери кандай болгон? Асакалдар чогулган жерде, жаштар чогулган жерде, ой беркел сөз тыңша деп өзлерinin атарлары балдарын отыргызып алып, баягы сөз кабыдан сөздүн сөйлөтүн чыгара сүйлөгөн адамдар менен кошо отуруп алып угускан да. Ардемне, арда тарых, ардемне санжыра, ошонун ичиндеги мыктылар, баатырлар, мынакей ушулардай азыр деңгээл барбы деген суроо турат да. Мына кээ бир убакта эл аралап жүргөн кишимин, анан кийин ушу барган убакта, кээ бир убакта ушул жерге төргө барсаңыз, төрдө бир кандайдыр жаш балдар, анан кийин сүйлөгөн сөздөрүн маани жок, кээ бирлери галстук тагынып алгандар, ак көйнөк кийип алгандар, ушундай отурушат да. Анан бир аксакал келип отурат тигинде эле, төрдө эле талашпайт, бошоткон ордуна отуруп. Анан кийин карап отурсаңыз, булардын сөздөрүн угушка деле болбойт. А тиги кишиге бир балдайын сөз келгенде, мынакей ошол сөздүн маңызын сүйлөгөн, тарыхын сүйлөгөн, санжырасын сүйлөгөн адамдар бар. Бирок ошолорду биз канчалык деңгээлде барктай алабыз? Мына маселе ушунда туруп атат. Андан көрө мынакей жанагы кеп тыңшаган корболбойт деген бар да. Дагы бир эмени карап көрсөңүз, мындай бир улуу философиялык сөз бар. Кызга 40 үйдөн тыйуу дейт. Эми мындай сөздүн өзүн карасаңыз, эми кыргызды 40 үйгө алып барып, анан ошол жерден тыйдырмак беле деген дагы эме турат. Эми ошонун ичинде мейли айыл болобу, же жол болобу, же жанагыдай отуруп калган жер болобу, ар кандай эме болот да. Ошондо эжеге ошогандар адеп көрүп калгандар, адеп акылакты айда турган кишилер. Эй айланайын, бутуңду тартып отур дейт да. Жоксо бутуңду учкаштырып отургандар бар да. Ал дагы чачыңды кичине жайбай, кичине байлап алып жиберип албайсыңбы дейт. А жайган чачтын нар жакта мааниси бөлөк да. Кайсы убакта жайган чачты? Мынакей жанагыдай аза күткөн убакта, эри өлгөн убакта, жанагыдай өткөн убакта, кээрлер бага чачын жулуп жиберген эмелер бар, ошондой чачтар жайылып кеткен. Мына ушундай маанилүү көп нерселер бар да, биз аны деле байкабай жатпайлыбы? Заман ушундай өзгөрүп баратат деген менен, бирок кандай бир деңгээлден ар жактагы өзөктүү нерсеге маани беришибиз керек. Болбосо мына эле шаардагы жол сайыл жерде деле маршруткалар жүрүп калды, баягыда автобус жок. Ошол жерге кирсеңиз, улуулар турат. Тигилер отурат, соткасын чукулап, жолубузу үргүлөп калат. Ошондо эжеге окшогондор, нарк билгендер, эй кызым, тур ордуңан. Биякта улуулар турат дейт, аркасында отуруп. Ошондолордо чоюлуп барып араң отуруп атпайбы? Араң туруп атат ошолор. Анан барып ушундай жерде жанагы тыюулар ушундай да болот да, тарбия деген ушундай болот. Коом өзү жүрүп отуруп, кандай бир жалпылыктан барып, анан кийин жекеге таасир берген жерлер бар да. Ошону
жеке адамдар мына ушундай эмелерге маани берип жанагыдай уруулар айтып жүрсө, мына биздин нарыктуулугубуздун өзөгү жакта жатат дейм да. Жакшы айттыңыз. Мына эже сиз дагы кошулуп койсоңуз, мына айыл ичинде жаманчылык, жакшылык болот. Улуу кишилер чогулат. Сиз мурун мына башыңыздан өттү. Биз деле ошого баягы учурап калдык. Илгери астыбыздан аксакалдар өтсө, шашып салам берчү элек. Баягы кимдин баласысың? Тагын оозун урайын. Эмне үчүн салам бербейсиң деген сөз уккун келчү эмес да. Уялып коруп турчу элек. Бир турама сыйып койсоң, кимдин баласы десе, ошондон каччу элек. Окуп элдин көзүнчө мен баланчанын баласы деп айтпасын деп уялчу элек. Азыр жана сиздин өзүңүз айтканыңыз туура. Биз буган күнөөлүү өзүбүз болуп атпайбызбы? Биз өзүбүздүн учурубузда биз жасай турган баягы атадан балага келаткан каада салтты биз улантпай калдык. Жаштарга ошону айта жүрбөй калдык. Айтпай калдык да, анткени турмуш өзгөрүп кетти. Жаштар өздөрү баягы билими менен, илими менен эптеп өнүгүп атат. Жашай берсинчи дегенге биз берилип кеттик да. Чындыгында илгери айтчу эмес беле, балам, эл караган бетимди жер каратпа. Биз деген тектүү жердин тукум болобуз. Жаманчылыкка барба, балам. Бизге ал эчтеке жакшылык алып келбейт дечи эле. Биз ошону ушул сөздү катуу карманып жүрчү элек да. Мына эже айтсаңыз, айыл ичинде жаманчылык, жакшылык болот. Той пойлоодо отуруп каласыздар. Аксакалдар ушундай бир маанилүү сөздөрдү жаштарга айтабы? Аксакалдардын сыртта бул мисалы жаманчылыкты алалы биринчи. Жаманчылыкта эркек адамдар эшикте турушат. Аялдар көбүнчө боз үйдүн ичинде болушат, өлүктүн жанында болушат дегендей. Ошол өлүмдүн дагы деңгээли бар да, кары жашы жетти, бул жашоодон өтүүгө эң эле туура. Аны дагы өзүн урматтап, мурдагы ал кишинин кылган эмгектерин, ал кишинин сапаттарын, ошолорду ошол жерде айтылат. Өлүм жөн эле тиги физикалык эле түрдө тиги жок болуп кетүү эмес, ал жерде элдин астында, ага тууганын астында, балдардын астында отчет берүү да. Мындайча айтканда, отчетун берет ошол жерден, өзү өлүп жатып, анын кылган иши, анын жашап өткөн жолу, ушунун баары, ошолордун баары жөнүндө кеп болунат. Бирок кайра кайрылып жаштарды чогултуп албай, балдар минткиле, ой балдар тигинткиле, богу жериңер туура болбой калды, богу жерди минтпегиле деп айтылбай калды. Себеби акыркы убакыттагы жанагы чаржайттык, эптеп эле жашап, тиги тамак ичүү, кара курсактын айы менен балдарыбыздын темселеп башка элдердин арасында жүрүп, жана маникер жүрүп атканынын себебинен көпчүлүгү. Алардын уга тургандары да бар, алардын көбү уга тургандар. Алар ушу багалы деп кетип атат үй бүлөнү, заодно мамлекетте. Ошолордун да жоктугунан кээде өлүм ушундай бир айылдагы өлүм өзүнүн салт санааны, каада салтты бүт бойдон толуктап сактап туруп анан тиги дүйнөгө узатуу жолу болбой калды көпчүлүгү. Эми аны ар кимдин өзүнүн жүрөгүндөгү иш. Мен айтсам деле сырттагы менин баламдын теңтуштары аны туура көрбөсө, өлүктү, тойду дагы, жаманчылыкты дагы алуу күчү бар, чуркап жашап эметип аткан балдар өткөрөт да аны. Адамдар биздейлер үйдө болот, антип минтели деп жалпы жонунан боз үй тигип, жалпы жонунан эле баягы өзөктү сактап атканыбыз менен чыкырып алып, ай балдар минткиле деп аксакалдар сыртта олтуруп алып айтып, байбичелер үйдө отуруп алып айтканын жолуктура элекмин көптөн. Бирок бири-бири менен тартипти, адепти сактап угуп, мындай киши эле, мындай да болсо эле болот эле деген сөздөрдү айтылат, сөзсүз айтылат. Ал айтылбай койбойт. Биз каада салт деген каныбыздагы бар нерсе, жана чип сыяктуу, ар бир улутка өзүнчө берилген, дейле жоголуп кетиши мүмкүн эмес. Бирок ошол чип талкаланып калган мезгил бул чоң бир каргаша мезгил болуш керек. Кудай андан сактасын. Кудай андан сактасын. Чоң бир каргаша келген мезгил болуш керек. Кудай ошондон сактасын. Жүрөгүңдөгүнү 10 жолудан 1 жолу айтып каласың. Сөзсүз ой, минтиш керек эле.
мурун минче эле биз бала кезде эми ошону аткарса туура эле болгудай экен деп ушундай деп айтылат. Бир 10 байбиче отурса 10-дун ичинен бирибиз айтабыз, аны туура көргөндөр да бар, туура көрбөгөндөр бар. Себеби туура көрбөй калгандардын бардыгы тең бир нерсе менен көңүлү алек. Бир нерсе кантип кара курсакты тойдуруу, кантип тиги Союздан бери келген жалпайган үйдү оңдоо, кантип тетиги башка тартипке түшүп бараткан баламды уят болбой калуу. Тим эле ойго турса оюнда, уктаса түшүндө ошондой бейпайда турган адамдардын саны көбөйбөдүбү? Ошолор көп нерсени айта албай эле бук болуп эле калгандар, бирок алар болсо экен эле деп атат. Элдин бардыгы жакшы жашаса экен дейт. Элдин бардыгы балдары аман-эсен чоңойсо экен дейт. Элдин баары кыргыздын бейиштей болгон жеринде ээ болуп жашасак экен дейт. Эми салттын өзгөчө бир бузулган жери, жүрөктү ооруткан, адамдын көңүлүн аябай түшөлткөн бир жагы бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдын тагдырын туура далилдүү кылып, көркөм кылып, далилдүү кылып айтып, анын өтүп кеткенин, бул өтүп кетүү өкүнүч да, чоң өкүнүч. Бул ушул ааламдан өтүп кетиш, ушул тоолорду көрбөй калыш, ушул жылдызды көрбөй калыш, ушул сууну ичпей калып, ушинтип өтүп, кандай жашап өттү, кандай жашап өттү, кандай тиги нерсеге жетти, кандай нерсеге жетпей калды. Ушунусу жөнүндө айта турган кошоктун классикалык Толтуробайлык кошок бар. Аял жолдоштордун көпчүлүгү көп жылдардан бери менин байкашымда ага көңүл бөлбөйбү, же аны туура эмес деп эсептешеби, туура эмес деп эсептөө болбойт го деп ойлойм. Ал адам менен коштошуп атканда ошол оюңдагы тигинин тагдырын айтып атып, өзүңдүн оюңдагы нерсени, бугуңду, кайгыңды, өлүмдөн коркконуңду, же дагы бир нерсени айтып өтүү өзүңдү дагы тынчтандырат. Жана жалпы элге ушундай адам болгон турбайбы деп жүрөгүн эзип, анын оюн тиги бөлүп, ошол адам менен ал да коштошот сенин кошогуң аркылуу. Ошону айтпай калышты. Ал классикалык бир 2 куплетпи, 3 куплетпи же 4пи, ал турулуу болуш керек. Ал сөзсүз ар бир аял айтыш керек аны түшүндүрүш керек. Ошондон кийин гана анан демиш болуп сырттан чала-була өкүрүп келип коюп атышат. Чындыгында кандай адамды койду экен? Атаң көрө аттың, ал эмнеге жетти экен? Ал эмнеге жетпей кетти экен? Бул өлүм бир укмуштуудай өзгөрүүчү бир эме да, өкүнүч. Анан ошону дагы калтырып коюшту. Ушуга эмемин да нааразымын. Сиз кошуп. Жерге бир кошумча кылып кетейин. Мынакей салттуулук жөнүндө эже айтып атат. Ошо салттуулукта биз ошо салтты канчалык сактап атабыз азыр. Жанагыдай эле бир адамдын тажыяты болгон убакта азыр жанагы мал сойбогула, өкүрүп келбегиле деген тыюу салуулар абдан өчүп баратат да. А биздин салттуулукта кандай болгон? Кыргыздын салттуулугунда аза күтүү. Аны ызат менен ырааттуу жөнөтүү. Эми ал мал сойгон алардын жегжааттарына карата болгон да. Эми кантип мал сойбой коет адам? Жок, мындай эле алалычы, мындай кудаңыз келсе, жакын жолдошуңуз келсе, алыстан бирөө келсе, бир козу союп атпайсызбы? Эми алар эмне келген, алыстан келген, Нарындан келген, же Оштан, Баткенден келгендер, мынагылар эмне? Алар эмеге келген жок. Алар ошого жаназасына туралы топурак салалы, ошо жакшы да болсо насиптеш болуп чай ичип калды эле. Кудабызга ызат көрсөтүп келет да. Анан ошо келген кишилерге биз кантип анан кийин мал сойбойбуз, Мына дагы бир эми экинчи жагын айталы. Мынакей жанагы айт болуп атпайбы? Айтта мен билгенден миңделеп букалар союлуп атат, топостор союлуп атат, уйлар союлуп атат. Аны тиги эмелерге сооп болот деп элдерге таратып атышат. Ал тиги сооп эмеспи? Ошончо келген кишиге жанагыдай мал союп тамак берген, Мынакей бул жагындагы биз карашыбыз керек. Муну биз эскебеш керек. Бул биздин салтыбыз.
Ал өзү Ашкерелебеш керек. Ашкерек көбүрөөк эмес. Ашкерлебеш, ага 10-дан 15-тен сойбош, албетте Ашкерелебе. сойбош керек. Бирок жана өзүнүн деңгээлинде. Анан кийин экинчи жагы мынакей кошок жөнүндө. Кошок жөнүндө илгеркилер жанагыдай билбейт да, ал адамдын кандай экенин. Баатыр өлдү, жолсо мыктуу аял кишиден уз өлдү, жолбосо бир аудан колунан келген, сөзүнөн келген бир нарктуу аял киши өлдү. Анан жанагы айтылуу элде кошокчулар ошонун барк баазын чыгара айтып, билбеген кишилер ошо кошокту укканда, ой, кошокчу келди, ал дагы боз үйдүн эмесин кызыл кереге кылып өйдөрөк туруп койгулачы, үйүндөрүн угалы дешкендер болгондо. Анан башка акындар алып туруп, акындар дагы мынакей кошкон. Мынакей ушундай биз ошолордун негизинде биздин жанагы келаткан наркта оозеки өнөрүбүз ушу салт катары келатканда биз буга да тыюу салып атабыз. Мынакей биздин жанагы айтып аткан жаңылыштуубуз, кемчилигибиз. Ошо жанагы биздин өзөктүн нерсебиздин өрттөнүп баратканы уже болуп атат да. Биз ошону жандатуубуз керек. Азыр биз кошокторду кактанып калдык. Жолбосо жанагы жомок китептерден окуйбуз. Жолбосо акындардын эмелеринен окуйбуз, китептеринен. Аларды дагы басып өткөндө бир мындан 5-6 жыл мурун басылып чыккан китептер бар. Болду, башка биз кошок жазган, кошок айткан жанагыдай эмелерди башта жоготуп баратпайлыбы? Биздин артыбызда калган, биздин артыбызда кыргыздын көчүн узартып бараткан жаштар, орто жаштагы адамдар, көпкө жашашсын алар дагы жаштар, анын балдары, ошолордун балдары эч качан аны тыштабоо керек, таптакыр тыштабоо керек. Тыштоонун, аны аткарбай коюунун себеби эле салтты аткарбай коюу, салтка тиги зыян келтирүү, адепке зыян келтирүү, ал адептин, салттын эң эле жогорку тиги чыгармачыл бөлүгү да, эң эле жогорку. Суранабыз да, биз кары катары ошону жокко чыгарбагыла. Мындан сырткары бир ооз айтсам болобу, тынчтык эме боюнча, жана союу боюнчачы. Эмне үчүн алдын келишинче бир аз малды союп, ошол узатып аткан атаңа жанагы тааныган келет, тааныбаган келет, билген келет, чын жүрөгү менен күйүп коштошкону келген келет же жөн эле эме катары, адамдык тиги парс катары келип топурак салганы келишкендер бар. Ушулардын бардыгы бир жолу алаканын жайып, о жараткан, ушул пендеңди ыйманын саламат кылып, билип билбей кетирген күнөөсүн кечирип, ушуну бейиштин тиги эшигине алып бар, ушунун сурагын азайт деп, ошолор бир жолу суранышат. Ошол үчүн деле чакырган адамдар үчүн, ошолго ыраазы болуп деле кантип бир аз мал союп тиги берүүгө болбосун? Бул туура эле да, ал ашкерелик эмес, ал же болсо акылсыздык эмес. Эмне үчүн ал салт боюнча эле келе жатат? Канча кылымдан бери кыргыз жашаса, ошончо кылымдан бери ал келе жатат. Демек керек нерсе. Ал каныбызда. Муну дагы ошону ошко кылбаш керек да. Ушул биздин кыргыздын баягы накта салттуулугу боюнча, фольклор деп коелучу, мындай илимий тил алганда. Эми ушуга кызык, ушул кыргыз деген Борбордук Азияда эл бар экен деп, тиги океандын ар жагынан америкалыктар келип, кыргыздын ушул эмесин кошогун, ал эмес манасын, ушулардын топ-топ барып алып туруп, кандидаттыктарын, докторлугун жактап аткандар бар да. Мынакей биз ушу менен барктуубуз да, биз ушу менен нарктуубуз. Биз мына ошону сактасак, будан кийинки да толгон токой эмелер чыгат да. Эми талант деген элдин арасында, эми биз ошого мындайча айтканда жанагы менен эме коюп атпайлыбы? Тоскоол коюп атабыз да. Мындайча айтканда заслон. Биз ошодон кичине машырктөй, ошого кичине жол беришибиз керек. Ошону биз улантышыбыз керек. Биздин наркыбыз мына ушул жерде жатат. Эми жана биз кошок деп атпайбыз. Эми кошок деген бир кезекте чындыгында эле катуу кошокту угабыз деп өзүңүз айткандай
эчинен немесин түрүп койчу, угалы деп болот. Сиз туура айттыңыз эже. Ошондо бул кишинин ким экенин, кандай жашап өткөнүн биз ошол кулак туруп укчу элек да. Ушунчалык жакшы үн менен айтууда. Эми ал акырында өттү десек болот да. Анан кайталабай калды. Мына жакында мен ушу бир кошок тууралуу дагы бир суранып атат. Айтып жүргөн бир эле киши бар экен. Ошону буюрса да эфирге чыгарайын деп турам. Анда да көрөбүз. Негизи өзүңүздөр билесиздер. Баягы адам өлгөндө да биз ичимдиктерди ушунчалык катуу берчү элек. Ушуну молдолор токтотуп койбодубу? Болбойт, шариятка жак келбейт деп. Биз эгерде улуулар бизде ошо жаштарга айтып, бул туура эмес, бул туура деп отурсак, биз деле ушуну токтотуп кое алабыз. Жаман иштердичи. Мына салт деп атабыз. Бул Куранда айтылат го. Бир киши базардан соода кылып, баштыгын буюмдарын алып кетип барса артынан ууру түшөт. Алайын деп. Баягы көп күн саткан окшойт малын. Чарчап, чалыгып, кирдеп калган эме мончого бартыр. Мончого барып баягы кийим кичиси кармап турган артына келатканда ууруну көрүп, тууганым, монусу аманатка бердим. Кармап турчу, мен бир базарда жүрүп чарчап чалыктым. Бир мончого түшүп алайын дейт да. Ууру ошону алып калып калат. Анан баягы мончодон чыгып келип, баягы кишиден баягы буюмун алып рахмат десе, ууру айтат: мен уурумун. Сени мына аманат дегенде мен уурдап кетмекмин. Мен карма деп кетип калган. Аманат деген сөздү ууру дагы жөнөкөй адам да туура түшүнүп, ага эч кандай залалын тийгизген эмес. Мына көрдүңүзбү? Сөздүн кудурети. Ооба. Кудурети. Салттын кудурети. Көрдүңүзбү? Мен ойлоп атам да, биз салтты керектүү үчүн учурга жараша, шартка жараша, жана айтпадымбы? Суроо берип атпайбы? Өзгөртсөк болобу? Бирок өзөгүн, нугун анын өзгөртпөшүбүз керек. Шартка жараша өзгөртсөк болот. Анан биз тетирле өзгөртүп салып атпайбыз. Мына мен айтайын дегеним ушунда. Кийин кезекте баягы түштөндүрмө беле? Түштөндүрүү деген бир эме чыкты. Муну салт деп айтууга болбойт да. Ушул өзөктү аманат. Бизден кийинкилерге чыгып. Ооба, туура айтасыз. Ушул өзөктү аманат. Андан ары жакшыртып кетиш дагы шартка байланыштуу болот экен. Начарлатып алыш да шартка байланыштуу болот экен. Шарт болду, ушундай абал эл кыйналып турган убакытта антминт дебейли. Аманат, Кудайга аманат ушулардык. Биздин эмелерибизге. Эми мына түштөндүрүү. Түштөндүрүү деген сөздүн өзү. Бул эмне? Түштөндүрүү, Мисалы бир жерге барганда бир сый болсо, эми сен кичине мага уруксат берсең, ушул кудаңды мен деле бир апарып сыйлап коеюн. Ооба. Сыйлап коеюн, колумдан келгени менен. Орусча завет, ушундай кылып коеюн деген. Эми ошол бул өзү жүрүп отуруп, азыр биздин элди каптап баратат. Ооба, милдеттүү кылып койду жөн эле. Ага тууганды, тайке жээнди, чогуу класстан окушкандарды, ошолор болуп жана 12 болуп атпайбы? Классташтар түштөндүптүр. Ооба. Өкүл атасы түштөндүрүптүр. Жора жолдоштору. Жора жолдоштору эмеси деле ушинтип кетип берет экен. Кошунасы түштөндүрүптүр. Ушинтип отуруп, эч бир орточо эле өттү куда сөөк дегенде 5 жерден тамактанып кетти. Жок дегенде. Жок дегенде 5 жолу тамактанып. Эми бул өзү ашык башы ысырапта. Анан кийин кээ бир эмелер бар. Биздин аймактар. Жети областтын кээ бир аймактары бар да. Эми муну угуп алып туруп, булар баягы адандан ары өргүндөтүп аткандарын көрдүм мен. Тооктун ордуна үндүк берип аткандарын. Анын ордуна козу берип калды азыр. Анан кийин козу койдун ордуна тай союп аткандарына мына мен күбө болдум да. Ташкордо деген Эми бул өзү чындыгында ашык башы ысырапкорлук. Мен мындай түштөндүрүүдө болдум. Эми чындыгында ысырапкорлук ошол барган үй биякта калды, жанагыдай түштөндүрүүнүн өзү эле пакет эмеге айланып атат. Анан аны чакан үй бүлөлөр аны жеп бүтө албайт да. Бекерли ысырапкорлук. Мына ошонун кичине жагындагы биз кичине чектөө коюп, бир токтотуп, бир болгондо дагы бир
салттуу кылып ичине ченемдүү кылып койсок болот эле да, бул дагы ашыкпаш. Чындыгында ашыкпаш, ысырапкорлук. Ошолдан ашыкпаш. Ооба. Мына биздин телевиз деп атпайбызбы? Кыргыз тилинде Манас атабыз, Чыңгыз атабыз сүйлөгөн. Дүйнөгө дөңгүрөтүп тааныткан адамдар кыргыз тилинде сүйлөгөн. Биз кыргыз тилин жоголуп кетет, өлүп калат деп ойлогон эмеспиз да. Бирок азыр чындап келгенде, анализдеп келгенде, биз ошол жоголуу учурунда турабыз. Ооба, коркунучта турабыз да. Буга эмне себеп? Мынакей улуу тарыхыбызды карап көрөлү. Баягы кайсы жылдары мына Качкынбай Кадыркулов деген жигит Германияга барып, анан ошол фермерлик чалбаны үйрөнүп жаткан убакта анан кийин бир журналист келип кыргыздарды 15 киши барганбыз дейт. Анан кийин журналист тартып менин калпагым менен чыгып калып дейт Германиянын журналына. Анан Ленинбург деген шааргадан бир эме Борбордук Азия жана Чыгыш институтунун ошо ректору, директору ошо Георгard Шольберг деген окуп калып, анан кийин биз барган жерге телефон чалпыр дейт. Ушундай бир кыргыз деген эл келиптир, ушулар окуп аттыр силерде фермерликте. Эгерде ушулар уруксат болсо, жетекчисин айтсаңыз, мага келсе, анан кийин мен 10 дарс окуйт элем дейт. 10 дарс деген лекция. Жатканым бекер, жол кирем бекер, тамагым бекер. Болгондо ошо дарсымды окуп, анан жөнөтөйүн деп, анан телефон чалып, анан телефон чалса, баягы алып туруп, анан биз окуп аткан жанагы эменин барган жердин баягы курсунун эмеси мага чыгып, жетекчиси мен болчумун дейт. Анан айтсам, сүйлөшүп көрөйүн десем, баары макул болду дейт. Ошо 15тен 13 бардык дейт да, ошо эмеге. Анан барсак тосуп алды дейт, мындай жашы улгайып калган киши экен дейт. Анан кирип таанышып, анан баланча атыбызды айтып атабыз дейт. Кыргызстан экөөбүз дейт, эки эле кыргыз. Анан улутуңар ким дегенде, кыргызыңар ким десе, анан кийин бизди көрсөтүш дейт, биз экөөбүз ордубуздан турдук, биз деп. А буларчы? Деп өңдөрүң баягы эметип дейт. Булар неметсиздер? Бул кактан Кыргызстанда бул канттан, таластан келген эметсиздер. Немистер ошол убакта да аябай фермерлик чарбаларга берилген экен да. А барбай калган эки улут, эми орус улутундагылар экен. Анан кийин булар эмелер, неметсиздер. А силер? А мен эмгегимде сары чачтуу, кызыл денелүү, көк көздүү кыргыздар ушундай деп жүрөт менин эмгегимде. Деп анан кийин ошо бойдон таанышып, анан менен сурады дейт. Котормочу керекпи деп. Котормочунун кереги жок, мен сиз менен сүйлөшүп атпаймынбы жөнөкөй эле деп. А кактан сүйлөштүң десе, биздин таласта Лелинполь деген жерде бүтүндөй көпчүлүгү немис аралашып жашай беребиз. Анда аралаш школ бар. Ойносок немистер кыргызча сүйлөйт, ойносок кыргыздар немисче ушинтип сүйлөшө беребиз. Ошон үчүн мага котормочунун кереги жок дедим дейт. Башын чайкап. Анан картадан көрсөтө аласың деди. Көрсөтө алам деп анан ошентип баягы эме башталды дейт лекция. Анан кийин 10 дарс окуп, анан кетерде мага 22 сүрөт берди дейт. Анан 22 сүрөттүн ичинде жанагы Киргизен рейх деп, Кыргыз империясы. Анан ал мага көрсөтүп, анан мен аны КГСОда иштеп тургандан эмеге жарыялап атпаймынбы газетага. Кыргыздын патриоттору ошол эмени чыгарып алып, Кыргыз империясын чыгарып алып, чөнтөгүндөрүнө салып жүрүшөт. Анан кийин Темирбек Токтогазиевичтин китебине да ошону тартып салган. Анан ошондо ошол Шольберг айтып атат дейт. Бул эми биздин заманга чейинки байыркы кылымда болгон окуяда. Бир кезекте кыргыз дүйнөнү багындырып турган. Мынакей ошол тетиги Азиядан баштап Европага чейин. Мына Европага келип силер мал бакканды,
ат баққанды, қанат туу баққанды, айыл чарбасын иштеткенди мына силер үйрөткөнсүңөр. Дүйнөнүн баары ошо Кыргыз империясы болуп турганда, дүйнөнүн баары кыргыз тилинде сүйлөгөн дейт. Кыргыз тилинде сүйлөгөн. Анан кийин бизге анан кийин баягы 7-нчи кылымдын аркы кийинки 14-нчи кылымдагы түрк империясы болгон убакта анан кийин окумуштуулар жазат да. Баягы түрк тилдүү деп. Ошойдон кыргыз тили дүйнөдө үстөмдүк кылып турган кыргыз тили анан жанагыдай түрк тилдүү деп калып калып атпайбы? Же болбосо карап көрүңүз, түрк тилдүү элдерде Азербайжандан, Гагауздан баштап мынагы Орто Азиядагы тетиги оогондарда, тетиги Тибеттин ичиндеги кыргыздар, Алтайлык хакастар, биякта турган башкырлар, чуваштар барлыгы эми түрк тилдүүбү? Түрк тилдүү. Анын баары кыргыз тилинде сүйлөшкөн. Тарых ошол. Мына бул кыргыз тилинин эмеси канчалык экен. Анан кийин баягы тарыхта ушул да чоң империялар жүрүп отуруп, анан кийин ага душмандар да көп болгон, анан четинен кертилип, көчүп конуп отуруп, анан кийин ушундай абалга келген да. Ошон үчүн жанагы биздин улуу тилибиз, анан биз айтып атабыз да, жок, мен мисалы үчүн кыргыз тили өлүп баратат дегенге карамадай каршымын, кыргыз тили жашап атат. Ошондо жанагы накта кыргыз тили. Анан болгондо гана илимпоздордун, ошол кезде доорунда жазган илимпоздордун түрк тили деп койгон үчүн мына күнөө шактатат. А бул чындыгында кыргыз тили. Биз бираз тарыхка да токтолуп коелу, урматтуу замандаштар. Жоокерчилик заманда илгери бир аңыз болуп калып калбадыбы? Калмактар бир кыргызды кармап өлтүрөл дешет. Өлтүрөл дегенде кыргыз айтат, өлтүрсөң өлтүргөн, мен макулмун. Бирок биздин бир өзүнүн эпосубуз бар. Ошону айтып өлсөм арманым жок дейт. Айта бер дейт. Анан Манаста айткан экен. Бул азыр эле бүтөт десе токточудай эмес да. Анан баягы калмактын чоң айтыптыр. Бурут, сен качан бүтөсүң? Ой, мен бүтпөйм. Жаңы эле баштабадымбы? Бул биздин Манас атабыз. Бунун эрдиги чоң. Ушул эл ушунча даңазылайт. Муну мен бир ай болсо да айтып бүтө албайм дегенде ошондой айткан экен. Бул Бурут кыргыз. Элимде баягы тектүү жерлерде эл турбайбы? Булардын Манасы бар турбайбы? Бир күн эмес, 10 күн, бир ай айтса да түгөнбөгөндөй. Биз бул элди жеңе албайбыз. Бул тилдүү элди жеңе албайбыз. Муну мен тууган болуш керек экен деп айтканы бар дейт да. Мына карасаңыздар, ушул тилди биз канча жоготобуз? Канча жоготобуз? Мына чет өлкөдөн келип бизге жана волонтерлор келип бизге жашап атышпайбы? Мына бизге да айтып кетим, жашап кетти. Анан ошол сурап атат. Мени тияктан кыргыз тилинде окутса, а силер эмне орусча сүйлөйсүңөр дейт. Не деп жооп беребиз? Биз Гилейген, Манас атабыз сүйлөгөн, Чыңгыз атабыз сүйлөгөн, элди дүңгүрөткөн тилди баягы коркунучта калтырып атпайбыз. Биз баягы оозу көп туруп айтабыз, намыс да бизде деле. Кыргыз тили өлбөйт. Биз аны үчүн чара колдонуп, биз ошого тик айтып, туура жолго коюшубуз керек болуп атат. Антпесе көрүп атпайсыңарбы кандай акыбалда турабыз. Ошон үчүн айтам да, тилге да өзгөчө биз маани беришибиз керек. Биз дилди, каада салтты алып жүрбөсөк, биз улут катары жоголуп кетебиз. Буга дагы аргументтер бар да. Мына қазір үйдегі балдарыңарды қарап көргіле, үйдегі балдарыңарды. Үйде ешкім орысша сүйлөйт. Ооба, кыргызча сүйлөйт. Атигилер орысша сүйлөтпөйбү? Буга баарына күнөөлүү эмне? Бул жанагы интернеттеги орус тилиндеги берүүлөр. Маалыматтар. Мынакей ошон үчүн биз мынагы өкмөт баш болуп, кыргыз тили коому баш болуп, маданият министрлиги баш болуп, дегеле койчу баардыгы биригип туруп азыр ушу интернетте кыргыз тилинде мультфильм, жанагыдай биз эле сөз кылып аткан эмелердин баардыгын кыргыз тилинде сүйлөтүп, ошондо чыгарып койсок, жанагы балдардын баары кыргыз тилинде сүйлөйт эле. Кыргыздар азыр айда билимдүү, чет мамлекетте. Биз үчүн мен билгенден 7-8 билген тил билген эмелерибиз бар, жаштарыбыз. Албетте, бирок биз үчүн кыргыз тили керек. Кыргыз тилди жоготпош керек. Ошон үчүн жанагыдай көңүл бура турган жактары мына ушуларда.